Аялды кыйнап уруп, муунтуп өлтүрүп, сөөгүн өрттөп салууга аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Тенгри News басмасы билдирди. Маалыматта Алматы шаарынын Медео районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн батиринде кыйноо менен өлтүрүлүп, денесинин жарымы күйүп кеткени тууралуу маалымат тараган. Көп өтпөй бул кылмышка шектүү жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ошондой эле бул кырсыктан кийин кызды денесин сатып жүргөн союк экен деген да маалыматтар чыккан. Кийин маркум бир мекемеде туруктуу иштеген, жүрүм туруму оор басырыктуу кызматкер экени аныкталды. Ал эми күнүмдүк берилген батирлердин басымдуу бөлүгүндө союккана жана ар кандай оор жеңил кылмыштар болуп турганы да айтылып келет. Азырынча маркум кандайча мындай батирге шектүү жаран менен келип калганы тууралуу териштирүүлүүдө экен. Видеобузга лайк басып жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроочону сөзсүз унутпастан басып кетиңиздер. Токтогул районунун 24 жаштагы тургуну кош бойлуу келин үстүбүздөгү жылдын 2-ноябрында короосунда өз өмүрүнө кол салып каза болду. Келиндин жакындары ал жанын каярдан алдында өзүнүн өлүмүнө жолдошу менен жеңеси күнөөлүү экенин айтып, кат жазып кеткенин, аларга мыйзам чегинде чара көрүлбөй жатканын айтышууда. Окуянын чоо жайын турмуш басмасына айтып беришти. Маалым болгондой, маркум 5 айлык кош бойлуу болчу. Жаш келиндин бир тууган агасы Бакыт Назаралиев буларга токтолду. Карындашым мындан 2 ай мурун жолдошу менен таарынышып келип, күйөө балам кечирим сурап кайра кеткен экен. Мага эми айтып жатышат. Өз өмүрүнө кол салар алдында Москвада жүргөн жеңеме WhatsApp аркылуу жазган катын сүрөткө тартып жөнөтүп жибериптир. Ал катта: "Менин өлүмүмө жолдошум жана жеңем күнөөлүү. Алар мени дайыма басмарлап келишкен" деп жазып кетиптир. "Мен борбордо болчумун. Биздин үй бүлө ызы-чуу түшүп, үйүнө жетип барса, карындашымды асынып турган жеринен жолдош чечкен экен. Бирок бизде күмөндүү ойлор да бар. Карындашым асынып алды деген жер анчалык деле бийик эмес. Телефонум болсо милицияга барганда алдык. Башында жок деп бербей коюшкан." Катта аны өлүмгө жеткиргендер боюнча жазып жатат. Бирок бирөөсү да камалып элек. Күмөндөнгөндүктөн соттук медициналык экспертизага бердик. Адис таш көмүрдөн барды. 24 саат болсо да өлүкканада күтүп олтурдук, деди. Анын айтымында келиндин акыркы жазып кеткен катынын түп нускасын таппай жатышат. "Карындашымдын эле кол жазмасы тааныйм. Буга чейин азык-түлүк же салат жасоо үчүн жазган жазууларын топтоп алдым. Акыркы жазган каты табылбай жатат", деди ал. Белгилүү болгондой, 24 жаштагы келин жолдошу менен 2017-жылы баш кошкон. Алардын ортосунда 3 жаштагы кызы бар. Жалал Абад ОИБтин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, милицияга 2021-жылдын 2-ноябрында саат 16:00 чамасында Токтогул районунда 1997-жылы туулган СКС мал сарайдын ичинде асынып алганы тууралуу билдирүү түшкөн. Токтогул райондук ИИБтин ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, жансыз денеге сыртынан кароо жүргүзүлүп, шектүү жаракаттар жана белгилер жок экени аныкталган. Аталган факты Токтогул РИИБ тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестерине катталып, Жазык кодексинин 136-беренесинен 1-бөлүмү менен өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анын алкагында тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ошондой эле окуя болгон жерде кароо жүргүзүү мезгилинде СКСтин 1991-жылы туулган күйөөсү Азыга таандык болгон телефон алынып, ага кароо жүргүзүлгөн. Анда СКСтин өлүмүнүн алдында чакмак баракка жазылган каты сүрөткө тартылып, WhatsApp аркылуу жөнөтүлгөнү, мындай кадамга барышынын себебин күйөөсү ЗА менен Н аттуу жеңеси дайыма кемсинтип келишкени менен түшүндүрүп, аларды күнөөлөп жазганы аныкталган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши боюнча мыйзам чегинде тергөө амалдары жүрүп жатат.